Жаратканың үчүн намаз оку жана курбандык чал. Кавсар сүрөсү 2-аят. Адам баласы курбан айт күнү курбандык чалып, кан агызуудан да жакшы иш менен жараткан Алла Таалага жакындай албас. Каны агызылган мал кыямат күнү мүйүздөрү, туяктары, жүндөрү менен келет. Аккан кан жерге тамай электе жараткан Алла Тааланын алдында бийик мартабага арзыйт. Андыктан курмандыгыңарды жайдары маанайда чалгыла. Малик, Тирмизи, Ибн Мажа жана Ахмад ибн Ханбал. Курбандык жөнүндө жалпы түшүнүк. Курбандык дегенибиз эмне? Курбандык араб тилиндеги курбан деген сөздөн келген, мааниси жакындоо, жан тартуу деген сөз. Башкача айтканда, жараткан Алла Таалага руханий жакындоого себепкер болуучу ибадат. Ал эми ислам терминологиясы боюнча курбандыктын аныктамасы ибадат ниети менен белгилүү талаптарга жооп берген жаныбарды эрежесине ылайык мууздоо. Курбан айт күндөрүнүн ичинде алгачкы 3 күндө жараткан Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн чалынган мындай курбандык курбандан айырмаланып удхия деп аталган. Бул экөө маанилеш синоним сөздөр болуп саналат. Курбандык чалуу бардык диндердеги ибадат болгон. Курбандык ибадат катары бүткүл диндерде орун алган. Кур'ан-ы Каримде курбандыктын бардык диндерде бар экендиги баяндалган. Ар бир үммөт үчүн курбандык ибадатын белгиледик. Хадж сүрөсү 34-аят. Кур'ан-ы Каримде курбандыктын бардык диндерде бар болгону баяндалып эле калбастан, ар түрдүү доорлорго, курбандык чалууга байланыштуу окуялар, мисалдар да келтирилген. Мисалы, Азирети Адам алейхиссалам эки уулунун жараткан Алла Таалага курбандык кылганы, бирөөнүн курманы кабыл болуп, бирөөнүн курманы кабыл болбогону айтылган. Майда сүрөсү 27-29-аят. Кур'ан-ы Каримде баяндалган бул окуя кээ бир айырмалары менен Библияда да кездешет. Ошондой эле Кур'ан-ы Каримде Азирети Ибрахим алейхиссалам өзүнүн көргөн түшүнүн негизинде уулун Азирети Исмаилди курбандыкка чалмак болгону жана ата бала экөө тең бул буйрукту толук баш ийүү менен кабыл алып, буйрукту карарда Алла Таала тарабынан Азирети Исмаилдин ордуна курбандыкка чалынар жандык берилгени анык баяндалат. Сафа сүрөсү 101-107-аят. Бул окуядагы кээ бир айырмалар менен Тооратта да кездешет.